болсо 27 ноябрь күнгө жума Баткен телеканалында кайрадан сиздер менен кечки Баткен көрсөтүүсүндө салымдашып жатканыма чексиз кубанычтамын. Ассаламу алейкум, ардактуу жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, ардактуу мекендештер, барыңыздарга биздин түз эфирден ысык саламыбыз болсун. Сиздер бизди дагы бир айталы, түз эфирде көрүп жаткан учуруңуздар. Келиңиздер, бүгүн дагы бир ыйык күндөрдө отурганыбызга кубанычтабыз, ардактуу замандаштар. Биз болсо эфирибизди улантып, бүгүнкү эфирибизди баштап, кызматыңыздарда түзүм Расул Ахматов. Ардактуу замандаштар, кечки Баткен көрсөтүүсү өз ишин алдын көздөй улантат. Сиздердин дагы жарым саат убактыңыздарды биз алабыз. Буюрса, башка каналдарга которбостон биз менен бирге болуп Баткен телеканалын саат 9-дан 5 мүнөт өткөнгө чейин көрүп коюңуздар. Анткени кызыктын баары алдыда. Бүгүн биздин студиябызда мейманыбыз бар. Бүгүн дагы өзгөчө эфирибиз шаңга бөлүнмөкчү, жандуу ырларга. Деги эле бүгүнкү эфир сиздин дагы купуңузга болот деген ойдобуз. Ардактуу замандаштар, ким деп турган болсоңуздар, анда бүгүн биздин студиябызда улуу башын күчүү кылып келип бере отурган Баткен райондук маданият үйүнүн директору, маданияттын мыкты кызматкери, көп кырдуу талант эжекебиз Зуура Умарова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сизди студиядан көрүп жатканыма кубанычтамын, Зуура эже. Алгач көрүүчүлөр менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу баткендик туугандар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мынакей, ардактуу замандаштар, анда биз эфирибизди мынакей саламдашуу менен дагы баштап алдык. Буюрса, биз сиз менен дагы бизди көпүрө кылган телефон номерлерибиз экрандын астында турат. Дал ушул жолдор аркылуу Зуура Умарова эжекебизге сурооңуздар бар болсо берсеңиздер болот. Андан сырткары биздин алдыда боло турган викторина оюндарыбызга дагы сурооңуздарды берем же жооп айтам деген болсоңуз, анда 223 03 03 66 номерине чалсаңыз болот. Андыктан даяр туруңуз, бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуз, буюрса баары сонун болот. Анда биз өзүбүздүн суроолорубузду баштай берели. Зуура эже, алгач маанайыңызды билейин. Кечки маанай кандай сизде азыр? Сонун, жакшы, кечки маанай, аябай. Деги эле өзүңүздө иштер кандай болуп атат? Иштер эми кичине мындай башталып калды дейм иштер. Бизе кичине баягы карантинде мына пандемияга байланыштуу кичине иштер солгундап, онлайн иштеп не кылып жаттык эле. Эми кичине кайра иштер жанданып, жумушта иштеп мындай бир айдан көп болду. Ошо кадимкидей эле жумушка чыгып иштеп жатабыз. Ишке барып, бирок элге майрамдык демелерди ошо онлайн түрүндө болсо дагы, социалдык тармактар менен болсо дагы эл менен жүз көрүшүп турабыз. Демек, сиз ушул Баткен райондук маданият үйүнүндө башчысыз. Ал жакта азыркы тапта эмне жаңылыктар болуп атат? Бизде эми азыркы ушул мезгилде Баткен райондук маданият үйүндө дагы ошол жалпы эле маданият тармагы боюнча биздин өзүбүздүн улуу инсан, кыргыз эл артисти Аппаз Жайнакбаевдин жумалыгын өткөрүп, ошого биздин бардык Кыргызстан боюнча эле бардык өнөр ээлери бардыгы катышты. Ошо эл артистин эскеребиз деген неме менен чыгып, ошондо социалдык тармактарда биздин айылдык маданият үйлөрү дагы, өзүбүздүн балдар музыкалык мектеби, Баткен райондук маданият үйү, ошо бардыгыбыз ошону социалдык тармактардан көрсөтө алдык дагы. Аппаз Жайнакбаевдин ырларын ырдап, ошонун чыгармачылыгын мүмкүн болушунча ошо жаштарга жайылтуунун бир жолу да бул дагы Чушакайдын ырдалган ырларын дагы ырдап, ошол ырлардын кайра дагы көпкө жашашына бир кандайдыр бир деңгээлде ушул жумалыктын өткөнү бир таасир берди десем жаңылышпайм да. Анан жараткан ырлары эч качан унутулбай элдин арасында жашай берет экен да. Эми бул агайдын жашы ошо өтө жаш кеткени өкүнүчтүү, бирок ырлары артында ушундай жакшы өлбөс ырлары калганы. Бул эми ошо ырлары калганы ошо агайдын экинчи өмүрүнө алып жаратат экен да. Бул экинчи өмүрү жашап жатат десек жаңылышпайбыз да. Бизде азыр ардактуу
телекөрүүчүлөр, областыбыздан сырткары Оштмаш, Өзбекстан, Тажикстан Республикасынан да бизге жакыныраак айылдары көрүп жаткан учуру. Андыктан сиздер дагы SMS жазсаңыздар болот. Бул жакта ушундай салам деп SMS билдирип келген экен. Салам, кандайсыздар? Өрүк заракетел деген ырдап берсеңизчи дейт. Азыр бизде көрүүчүбүз бар экен, бир кабыл алып көрөйүн. Байланышта. Алло, саламатсызбы? Азыр биз викторина оюнубузду баштай элекпиз. Ардактуу көрүүчү, буюрса башталганда чалсаңыз, анан сурообузга жооп бересиз деген ойдобуз. Анда келиңиз, Зура эже, бул жакта көрүүчүлөрүбүз суранып атат, бир сизден жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Окунадан Жамиле эже салам айтат сизге, азыр көрүп аткан экен. Салам эже, Жамиле эже, жакшы тааныш эже болот. Ошо саламатсызбы эжеке, эфир аркылуу сизге ошо ишиңизге ийгилик, ден соолук каалап кетемин. Ошо жагымдуу чыгарма ушул Сүйдүм Төлөкованын Ашыралы Айталиевдин сөзүнө жазылган. Ушун бир ыры бар эле, ошолорду ырдап берем. Sargaygansып көзүнүдөгү бак, кир чалгансып жаштыктагы жак, өзгөрүлбөй тура бербестен. Өмүр чиркин, ай өтүп баратат. Балкыган жаштык чактарым, элестетчү таңдын атканын, жылдар өтүп билинбептиреч, улгайгансып, картайгансып ой бара жатканын. Kıyarsa da kıyın kırdalım, emgekten gel elden cırgalım, şankıldagan şayır menen. El aldığında, yurt aldığında eykele tırdağım, şankıldagan şayır tırdağım, el aldığımda, yurt aldığımdan o ikele tırdağım. Ay barakelde, çoğun rahmat, önünüzge berekem. Бұл жақтан дағы SMS билдирүүлөр келе жатат. Бозадырдан салам дейт. Биз сизди жакшы көрөбүз, сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Көбүнчө биздин көрүүчүлөр саламатсыздарбы? Өрүк заракетелин ырдап бериңиздерчи. Рахмат деп 171 абонент суранып атат. Буюрса эфирдин жүрүшүндө аны дагы суранып кетебиз. Зура эжебизден салам, кандайсыздар деп ырдап жүргөнүңүзгө канча жыл болду деген SMS билдирүү келген экен. Негизинен эле мен ырдап жүргөнүм мектепте окуп жүргөндө эле мектептин сахнасында ырдачумун дейм ошондо. Мен өзүм Тажикстанда туулгам, Шурап шаарында, ошол жерде ырдап чоңойдум. Анан кийин Жалал Абад маданият техникумда тапшырып, аяктап келип 85-жылы 4-февралда Баткен райондук маданият үйүнө жумушка орношком. Мына 35 жылдан ашты. Мына ошо Кудайыма шүгүр. Ошо мезгилден бери дарак бир жерден көгөрөт деп, ошо кичинекей ырчым, ал кезде автоклуб башчысы деген жумуш болот эле, методист, ошондойлордун тепкичтеринин баардыгын басып өтүп, бүгүнкү күндө маданият үйүнүн директору болуп, бир топ чыгармачылык топтун башында жетекчи болуп иштеп келе жатам. Сөз түрдө дагы SMS билдирүүлөр келе жатат. Кандайсыздар дейт, эне жөнүндө ырдап берсеңиз дейт, сөз түрдө. Азыр анда Зура эже, биздин адаттагыдай эле викторина оюнубуз бар. Мен көрүүчүлөргө суроолорду берип коеюн. Андан кийин биз экөөбүз маегибизди уланта берели. Анда ардактуу жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар, экранга жакын отуруңуздар жана
ошого кулак салыңыздар. Анан билген болсоңуздар дароо биздин ушул WhatsApp номерибизге чалып туура жоопту айтсаңыздар болот. Алгачкы суроо анда биз бүгүн Баткен боюнча сиздерге суроо берели деп турган чагыбыз. Билесиздер, Баткен областынын өзүнүн дагы желеги бар, герпи бар дегендей. Дал ушул Баткен облусунун желегинде канча жылдыз бар деген суроо, биринчи суроо ушул болсун. Азыр биздин режиссерлор варианттар менен экрандын астына чыгарып коет. Дал ушул суроону тапкан болсоңуз байланышка чыгыңыз. Дагы бир суроону кайталайм. Баткен облусунун желегинде канча жылдыз бар? Тапкан болсоңуз байланыштан сизди күтөбүз. Анда Зуража, мына 35 жыл болуп калды дедиңиз. Демек канчалаган артта кыйынчылыктар калды. Дал ушул эми сахнанын баягы көшөгөнүн артында дагы кыйынчылыктар болот эмеспи? Демек ушундай кыйынчылыктарды жеңип, буюрса райондук маданият үйүнүн директору болдуңуз. Эми азыркы тапта азыр өзүңүз билгендей эле пандемия учурунда мына 1 жыл болуп калыптыр пандемия келгениге дагы. 1 жылдын аралыгында биздин ушул Кыргызстандын канчалаган жакшылыктары өтүп кетти да. Мындай эл жок, мисалы сиздерге окшогон ушул маданият өкүлдөрү баягы онлайн аркылуу эле концерттерди берип калды. Ушул сиз сурайын дегеним, ушул пандемия марттан алдын келген болсо, бизде 9 май улуу жеңиш майрамы жана ошондой эле эгемендүүлүктүн көз карандысы 31-августтар сиздерде кандай өттү? Эми биз ошо жылдын башынан эле биз пандемиядан ал кезде эме жок болчу, жакшы эле ушундай пландарды түзгөнбүз. Быйыл Апаз Жайнаковдун 60 жылдыгы деп Апаз Жайнаковдун ырларын даярдап, ага бийлерди даярдап, анан афишаларды чыгарып, айылдык маданият үйлөрүнө, айыл мектептерине Апаз Жайнаковдун китептерин алып, ошолорду таркатып, ошонун ырларын жайылтабыз деп концерт коюуну баштаганбыз. Анан ушу бизди ошол мезгилде токтоп калды. Андан кийин Нооруз дагы өтпөй калды. Анан кийин улуу жеңиштин 75 жылдыгы эле быйыл, алга да бир чоң эме программабыз бар эле. Ошолордун баардыгын биз кыскартып, кичинекей болсо дагы ошо социалдык тармактардан өзүбүздүн маданият үйүнүн баракчабыз бар. Ошого ошо онлайн түрүндө ошо патриоттук темадагы ырларды, ошо улуу жеңишке арналган ырларды ырдап, даярдап, ошо онлайн немеде даярдадык, тартууладык. Анан ошондой эле ана быйыл мына эгемендүүлүктүн 29 жылдыгына карата ушу эмде отура берсек неме болор экен да. Анан ошого жөн отурбастан ошо бир кичине болсо дагы айылдык маданият үйлөрүнө, Айыл Баткен районунун аймагында бар таланттарды кичине мындай ошолорду эми ушундай отурганда кайра ошондой чыгармачылыкка бир нерсеге тартуу болду да. Анан ошого арнап Ырдесте арнайы мээлиме эгемен кыргыз жериме деп ошо патриоттук темадагы кароосунагы уюштурдук. Бул дагы онлайн түрүндө өттү. Социалдык тармактар аркылуу эме кылып, анан ошонун 25 катышуучу катышты. Айылдык маданият үйүнө башчылары уюштурду. Ошондо айылдын таланттары катышты да негизинен. Ошолордун баардыгын неме кылып, ар бирини белгилеп, 3 номинация боюнча белгиледик. 3 номинация боюнча катыштырып, обончулук боюнча, анан кийин патриоттук темада ырларды аткаруучулардын арасында жана ошондой эле көркөм окуу. Ал дагы патриоттук темада Кыргызстанды даңктаган, өзүбүздүн эл жерди даңктаган ушундай ырларды, көркөм окуулардын немесин кароосуна уюштуруп, номинацияны коштук да. Анан ошолордун ар бирини белгилеп, ошолорго ар бирине эч кимсин сыртта калтырбай баардыгын белгилеп, ар бирине кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн колубуздан келген сыйлыктарды жыйгардык. Жакшы. Анда ардактуу көрүүчүлөр, да сиздерге эскерте кетели, мынакей биздин суроолорубузга жооп беребиз деген инсандарыбыз байланышка чыгып атат. Эгерде сиз бизге байланышка чыгып, биздин берген 3 сурообузга тең же болбосо 2 сурообузга тең катары менен туура жооп берген болсоңуз, анда сизге биздин ушул Баткен шаарында жайгашкан Эркетай дүкөнүнөн, магазинден ушул сонун акыл эсти өстүрүүчү балдар үчүн оюнчуктарды белек беребиз. Сиз бул жактан жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга акыл эсти өстүрүүчү оюнчуктарды же болбосо кийимдердин баардык түрлөрүн тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары, ушул Баткен шаарынын центринде десек болот, Курманжан дүкөнүнүн арткы жагында жайгашкан. Азыр бизде көрүүчүбүз бар экен, кабап көрөлү. Алло, саламатсызбы?
бир аз телевизордон алысыраак туруп алыңыз мүмкүн болсо. Ушундай биздин көрүүчүлөр Мен алар Баткен жылдыздын 5 жылдыз бар. Демек, сиз менен коштошобуз. Анткени Баткен облусунун желегинде 5 эмес, 5тен көп болчу деп мен сиздерге бир аз жакыныраак маалымат берип кетейин. Мүмкүн болсо байлашка чыгып аткан ардактуу көрүүчүлөр, сыналгыдан алысыраак туруп алсаңыздар жакшы болот. Кийинки көрүүчүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло. Десек, айтор көрүүчүлөр аябай көп чыгып атат. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатчылык, Кутман кечиңиз менен. Баткен желегинде 6 жылдыз бар. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Адилет. Адилет, кайсы жактан чалатасыз? Шаардын өзүнөн. Шаардын өзүнөн. Адилет, биз сиз менен коштошобуз. Демек, биздин Баткен шаарында 6 эмес, андан дагы көп болуп калышы мүмкүн. Ошондон ойлонуп көрүп жооп бериңиздер. Ардактуу көрүүчүлөр, Баткен шаарында канча ошол желегинде канча жылдыз бар деген суроону узатып атабыз. Кийинки көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен таанышабыз. Аты жөнүңүз ким? Угуп атабыз, таанышалы. Мен атым Нурай. Нурай, кайсы жактан байлашка чыгып атасыз? Баткен шаарынан. Эфирди көрүп атасыз, э? Ооба. Демек, биздин суроого жообуңуз барбы? Ооба, бар. Баткен облусунун желегинде 5 жылдыз бар. 5 жылдыз бар деп ойлойсуз, э? Ооба. Акыркы жообуңузбу? Ооба. Не себептен 5 деп ойлойсуз? Көргөнбүз да анткени. Көргөнсүз. Демек, сиз менен коштошобуз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, суроо жетер деген. Таанышабыз, атыңыз ким? Ташина. Тахмина, каяктан чалып атасыз? Баткенден. Демек, Баткен облусунун желегинде канча жылдыз бар экен? 7 жылдыз бар. 7 жылдыз. Акыркы жообуңузбу? Ооба. Азамат Тахмина, сизди куттуктайбыз. Сиз биринчи сурообузга туура жооп бердиңиз. Эми мен арты менен экинчи суроону берейин, э? Эгер туура тапсаңыз, анда мен сизге моундай болгон чоң оюнчукту берейин. Экинчи сурообуз. Баткен облусунун гимни бар. Жакшы билесиз, кыргыз жери деген, э? Ошол гимндин авторлору кимдер? Азыр варианттарын чыгарат биздин режиссерлор. Апат Жайнаков. Дагы? Саламатчылык. Дагы бир ойлонуп көрүңүз. Апат Жайнаков. Давлет. Ким? Давлетов менен Апат Жайнаков. Давлесов менен Аппаз Жайнаков. Б вариантын айтып атасыз, э? Акыркы жообуңузбу? Ооба. Ойлонуп көрүңүз, мен сизге убакыт берейин мүмкүн болсо. Жокпу жообуңуз? Байзаков жана Апат Жайнаков. Акыркы жообуңуз Тахмина, мен сиздин акыркы жообуңузду күтүп калам. Байзаков жана Апат Жайнаков. Байзак жана Аппаз Жайнаков, Баткен облусунун гимнинин авторлору. Азамат, сиз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кол чабуулар болсун. Анда Тахмина, көрүп атасызбы бизди азыр? Тахмина, бизге эфирден сырткары чалыңыз, анда мен сизди мына ушундай болгон Эркетай дүкөнүнөн берилген белекти сизге ыйгарам, э? Кантип алып кетесиз, биз сизге жол жобосун айтабыз, э? Макул. Эми учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берейин. Мен анын тууган күнүнө Ошо. Чоң рахмат сизге. Анда байланышка чыкканыңыз үчүн. Буюрса, эфирден сырткары менен дагы байланышабыз. Чоң рахмат. Мынакей Эркетай дүкөнүнөн сизге чоң белегибизди бердик. Тахмина, эфирден сырткары байланышыңыз. Сонун, демек, Зурач, ушул кыргыз жери, бул Кыргызстандын экинчи гимни деп аталат, э? Ушул ыр биздин ушул областыбыздын гимни болуп калыптыр. Демек, бул ыр кандай ойлойсуз? Бул ырдын жаралуусуна мындай өзүңүздүн бир кандай бир ушул аткаруучу катары оюңузду айтсаңыз, кыргыз жери тууралуу. Бул кыргыз жеринин Аппаз
апабыз жана акбагай мурда эле 90 жылдары эле жазган экен да. Себеби бул биз 91 жылдары ушул Союз эми ыдырап жаткан мезгилде апа жана акбагай менен кошо Өзбекстандын Жүздак Замын деген кыргыздар жашаган немесине барганбыз да. Ошону баратканда ырдап берип бизге менин мынандай ырым бар деп ошондой бизге угузуп, жаңы жарылган ыр деп ошондо эле угуп бир анан ушундай бир тоолордо немелерде баратканда ырдап неме кылып берет эле да. Бул ырды эми сөзүн Төмөнбай Байзаков жазган. Эми сөзү чындыгында эле кыргыздын ар бир ташын, кыргыздын ар бир тоосун, сулуулугун, кыргыздын суусунун, тоосунун баардык немесин сулуулугун камтыган ырда. Бул апа Зайнаповдун бир өзгөчөлүгү. Агай мындай азыркы көп эле немелер ырдын сөзү болгону өзүмдүкү деп жазып өтүп эмес. Агай ушундай бир чоң акындардын сөздөрүн сөзү дагы ушундай карап неме кылып обон жазат эле да. Бул чын жүрөгүнөн жаралган, кыргыздын жерине суктанып, кыргыздын чын жүрөгүнөн жаралган ыр да. Ошентип ырдап берип бул ыр али элге эми неме болгон мезгилде эле тарала элек мезгилде эле ошондо биз алгачкы немелерин агай өзү бизге ырдап берип неме кылган да. Ошо чыгармачылык топ менен бир аз эле топ менен жүргөнбүз да. Апаз агай менен эми ошо айтып кетейин, ошол мезгилде Кудай мен агай апаз агай менен чындыгында көп жүрдүм, немелерди дагы көп жерлерди кыдырдым. Кудайыма шүгүр ошол агайдын немеси менен арты менен баягы немелерге барып неме Тогуз Торок, Казарман деген Кыргызстандын дагы ар кандай неме жерлерин ошол агай алып барып, кошо алып жүрүп, көрсөтүп, көп немелерге ошол агай менен бирге жүрүп, көп жанында бирге жүрдүм да. Ошо мен сыймыктанам, ошондой жакшы адам, жакшы инсандар менен ошолордун арты менен көп ошо айтып атпайм, жана Өзбекстандын ошо кыргыздар жашаган райондорун көрсөтүп келген да бизге. Мындай кыргыздар бар деп бизден четтеги немелерге да кыргыздын ырларын алып барып угузуп, колубуз менен ырдап ошондой неме кылып келгенбиз да. Азыр бул жакта көбүнчө ушул сураган себеби ушул ырды суранат экен. Салам, кандайсыз Зура эже, ишиңизге ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин деген смс билдирүүлөр бар экен. Кийинки смс билдирүүлөр дагы бар. Кандайсыздар дейт, ишиңиздерге ийгилик дейт. Кийинки суроо Зура эже, ишиңизге ийгилик, жагымдуу чыгармадан ырдап берсеңиз дейт. Сөз түрдө анда келиңиз, жалпы ушул биздин жалпы көрүп аткан көрүүчүлөргө сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Эми кайсы каалаган ырымды ырдап берсем же кыргыз жерин ырдап берейин, эми кандай? Сиз азыр эми ушул кайсыл музыкалык чыгармага өзүм мен эми ушундай жана айтып өттүм, мен Тажикстанда туулганмын. Анан ушундай негизинен эле мен мындай ырларды башка элдин ырларын да аралаштырып, комузга салып мындай ырдаганды жакшы көрөм. Мен азыр бир попури ырдайын деген оюм бар эле. Ошондой өзбекче, орусча, тажикче аралаштырып ошондой ырдайын деп даярданып келдим эле дейм. Колумдан келишиче ырдап берейин силерге. Жалпы көрүүчүлөргө сизден попури чыгармасы. Попури чыгармасы. Derezadan bakar sakıp Camalay, nigahları tola taraşma çıray. Keçirgin balık man oyga mahliya caney, işan endi unga kılmayman parva. Aynın saçlarını örmeymen, mayli aynın saçlarını örmeymen. Men seni aylarga, men seni aylarga, men seni aylarga vermeymen. Цветет калина, поле уруча, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду, мимо
çeki barani bahar şirin est deryada rem tura şud bedar del dil gami derine az nadi dalazar şud bedar del dil gami derine az nazil alazar bedilan hancar zadan basinem juda kardan mora Mahinama takdirama haminas çara çaki barani bahar 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 Азаматсыз Далер Назаров Далиев Назар чак-чаки берки биринчи ырдаган өзбек жыгыры Күмүшхан Разакова деген ырчынын репертуарынан анан берки орусча ырдаган ырым элдигир ал орустардын элдигирлери. Демек азыр сиз 3 тилде ырдап бериңиз менче. 3 тили бар. Бар болуңуз. Негизи канча тил билесиз? Негизи өзбекче, кыргызча, тажикче, орусча жакшы эле билем. Кудагы билгениме тилимди ырдап бердим. Жакшы. Азаматсыз бар болуңуз. Азыр бул жакта сизге SMS билдирүүлөр келе жатат. Мына талант дейт, Зура эжеге чыгармачылык ийгилик каалайм деп 055 абонентим. Дагы оюн болобу дейт, биз биринчи жолу катышып жатабыз дейт. Буюрса кийинки жумада эми ардактуу көрүүчү сөз түрдө көрсөңүз болот. Зура эжеге ийгилик каалайбыз дейт. Сонун ырдадыңыз, ишиңиздерге ийгилик. Кутман кечиңиздер менен деген билдирүүлөр бар экен. Чоң рахмат. Эгерде бизден жаңыдан катарга кошулган болсо, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында түз эфирде кечки Баткен көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Буюрса, мынакей биздин эфирибиз азыр кызуу жүрүүдө. Зура эже, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Азыр жашыңыз канчада деген билдирүү бар экен. Жашым 56-да. Эми аялдардын жашын сурайт, бирок мен айтып кое берем. Зура эже, азаматсыз биз сизди жакшы көрөбүз, ишиңизге ийгилик дейт. Чоң рахмат, ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай SMS билдирүүлөр келип жатат. Зура эже, эми алдыда дагы мынакей пандемия мындай болсо дагы узарат окшойт менимче. Эми баягы эрте эле кетип калганда жакшы болот эле, бирок тилекке каршы ушундай болуп атат. Айтсаңыз, ушул эми алдыдагы майрамдар, майрам кечелер дагы эле ушул онлайн түрүндө өтөрбү? Эми качан чоң элдер чогулууга уруксат бербесе, онлайн түрүндө өтөрбүз. Эми бирок бардык мүмкүн болушунча биз азыр даярданышабыз жаңы жылдык кечелерге, ошондой эле мына 4-декабрь Манас күнү биздин кыргыз мамлекетибизде ошо Манас күнүнө дагы ошо азыркы мезгилде айылдык маданият үйлөрүнүн баардыгы даярданып, уже социалдык тармактарга маданият үйүнүн социалдык баракчасына уже жүктөп жатышат. Ошого даярданып жатабыз. Андан ары мына Кудай калса жаңы жылдык деп атат. Жаңы жылдык эмени дагы мүмкүн болушунча биз ошо мен ошо айтып кетейин, ошо Баткен райондук маданият үйүнүн алдындагы Камила деген менин кызымдын бийчилер тобу бар, ырчылар тобу бар. Ошолордун коштоосу менен жакшынакай программа түзүп даярданып жатабыз. Бийди дагы, ырды дагы даярдап, ырчылар, маданияттын кызматкерлери дагы бар, бардыгы. Ошондой даярдыктарды өткөрүп жатабыз. Кудай кааласа жаңы жылдан кийин мүмкүн Нурузга чейин эме болуп калабы, кайра мүмкүнчүлүк болуп стадиондон ырдап калабызбы, мына оору ата жаман оору бизден алыстаса кетсе дегендей. Эл алдында жүргөн инсандарга бир аз кыйын болуш керек, мындай эл жок баягы ырдаганны онлайн эми кыйын эми чындыгында мындай элдин алдында жүргөн, эми ырчыларды сүрөгөн, талантты сүрөгөн эл болот да. Эл тирүү элдин кол чабуусу менен азыктанган элбиз биз. Кудайга шүгүр, мындай чында жана айткандай социалдык тармактарга жүктөп койсок, эми комментарийлерди ачып окуйбуз да, кимден эмне деген ой жазды экен деп. Эми ошол
ошондо окуп кичине өзүбүз басып турган мезгилибиз. Демек кол чапкан менен комментарий окуган Ошондо башка дем кол чапкан дагы жакшы да эми ошо элдин баягы алдында коштоп кол чаап турган болсо ошончолук эргүү берет да бизге ошол элдин демеси менен жашаган адамбыз. Кудайга шүгүр. Буюрса бул нерсе дагы бизге сунуу болсо керек. Буюрса бул сунууну жетсек, сиз айткандай ушундай көрүүчүлөрдүн алдында дагы ушундай бир жакшы концерттерди, жакшы бир майрамдар өткөрөбүз деген ойдобуз. Эфир кайсы күндөрү болот дейт, ардактуу көрүүчүлөр? Ар аптанын жума күндөрү болот эфирибиз саат 8:30-дан 9-га чейин көрсөңүздөр болот. Зуур эжеге чармачылык ийгиликтерди каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Сураныч ырдап бериңизчи дагы дейт. Бизди дагы сүрөткө тартып жөнөтүп койгон экен. Чоң рахмат. Бизди көрүп аткан ар бир көрүүчүгө биз дагы тунук эфир каалайбыз. Бизди көрүп туруңуздар. Албетте дагы буюрса дагы бир музыкалык чыгарманы албетте Зуур эжеден суранып кетебиз. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Зуур эже чармачылык ийгиликтерди каалайбыз дейт. Мына ушундай көбүнчө көрүүчүлөрүбүз эми суранат, көп сүйлөбөй ушул келген ырчыларды ырдатпайсыңарбы деген дагы бизге комментарийлер келип калат. Ошого биз сизден суранабыз. Ырдаңыз дейт, ар дайым бар болуң дейт, эжеке ишиңизге ийгилик дейт. Мынакей. Ырдабасаңыз болду. Рахмат. Мени колдогон көрүүчүлөргө чоң рахмат. Бардыңыздар, бар болуңуздар, оорубаңыздар. Эл журтум дайыма бар болуңуздар. Сиздердей көрүүчүлөр бар үчүн биз бактылуубуз. Онлайн башка же эфирге чыккан башка, ошондон эфирден чын эле азыр бизди көрүүчүлөр көрүп атат. Сизге дароо бул жактан сиз айткандай комментарий жазып атат. Ошо дагы эле ошо Апаз Жайнаков агайдын ырларынан ырдап бербесем болбойт экен. Ошо Булакта деген ырын ырдап берейин, Апаз Жайнаковдун эми. Булакта булбулдун күнү бар, булакта кыздардын дили бар. Ар качан агымы күчөткен, апакай булуттай сүйүү бар. Өмүргө шериктеш булагым, өзүңдө балалык урагым. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Булакта сагыныч бугу бар, булакта күлкүнүн күнү бар. Булактан жүз жайып суу алган, бир алган алакөз суулар. Өмүргө шериктеш булагым, өзүңдө балалык урагым. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Булакта түгөнгүс кайрык бар, булакта шашылбас жайылык бар. Булакта пейликен жигиттей, берешен урошон артык бар. Өмүргө шериктеш булагым, өзүңдө балалык урагым. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Ыртыңшап жаныңа мени келип, мен эми кете албай турамын. Мен эми кете албай турамын. Бар болуңуз, сизге чоң рахмат айтабыз. Салам Зуура, өнөрүң өркүндөсүн дейт, өмүрүң узун болсун, ийгилик каалаймын. Чечме айылынын тургуну 082 абонент смс билдирип жиберген экен. Баткенимдин сулуу айымы бар болуң дейт, үнүңүзгө береке, ар дайым ырдап жүрө бериң, Баткен ТВ бар болгула деген смс билдиришин жиберген экен.
Чоң рахмат, расылык айтабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, үнүңүзгө береке, Расул ага алейт ушундай таланттуу адамдар көбүрөөк чакырынчу деп. Буюрса, биз албетте биздин ишибиз ар дайым таланттуу инсандарга ачык деп башында айтып кеткенбиз. Ошондуктан эгер сиздин да таланттуу тааныштарыңыз болсо, албетте бизге чакырыңыз. Биз ушул эфирден ошол таланттуу инсандын талантын жалпы көрүүчүлөргө көрсөткөнгө да даярбыз. Анда Зура эже, мен ошол биздин демөөрчүлөрдү бир-эки ооз айтып кетейин, тааныштыра кетейин. Уруксат берсеңиз, убактыбыз да жыйынталып барып жатат экен. Биздин башкы демөөрчүлөрүбүз, ардактуу көрүүчүлөр, Эркетай дүкөнү. Сиз бул жактан 16 жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки ымыркайларга, улан кыздарга акыл эс өстүрүүчү оюнчуктардын баардык түрүн жана кийим кеченин баардык түрлөрүн ошол жактан тапсаңыз болот. Кайсыл жакта деп суроо салган болсоңуз, анда бул Баткен шаарында, ошол Баткен шаарында Курманжан магазининин арткы жагында. Бул жакка келип сиз ошол Орусиянын же болбосо ошол өзүбүздүн дагы баягы мекенибизден чыккан товарлардан алсаңыз болот. Жана ошондой эле андан кийинки биздин спонсорубуз бул Кыргызстан дүкөнү. Сиз бул жактан чекени жана дүң баада үй тиричилигине керектүү баардык продукттардын түрлөрүн ушул жерден таап арзан алсаңыз болот. Бунун дагы дареги Баткен шаары, Нургазиев көчөсү, Асылбек соода борборунун подвалында, жер төлөсүндө бизче айтканда. Ошол жактан баарыңыздарды күтөбүз. Ушул магазиндерди, дүкөндөрдү биз сиздерге сунуштайбыз. Анда Зура эже, сизге бир кыскача эркин микрофон берейин, жалпы көрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Урматтуу элим, ошо баардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Ошо баардыгыбыз чогуу ошо жаман оорудан сактанайлы, өзүбүздү гигиенаны жакшы сактайлы, ушу мүмкүн болушунча өзүбүзгө бизге коюлган талаптарды аткарайлы. Ушу дайыма ушул оорудан баардыгыбыз чогуу сактанайлы, дагы ошону мүмкүн болушунча эртерээк жеңип чыгайлы. Баардыгыңыздарга ден соолук каалаймын. Иштегендер ишиңиздерге ийгилик, баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык каалаймын. Ушу эртерээк элибизде, жерибизде тынчтык болуп, жакшы жаңылыктар болуп, ушу пандемия акырына чыгып жеңели, дагы балдарыбыз мектепке барып окусун. Өзүбүз дагы кеңирээк байрамдап, чоң стадиондордо жолугушайлы. Чоң рахмат. Сизге да убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Буюрса жакшылыктарда сиз менен дагы көрүшөбүз дейбиз. Ардактуу замандаштар, бүгүн мынакей жакшылыктар болуп аткан туулган күн ээлеринде учурдан пайдаланып, жалпы ушул биздин эмгек жамаатынын атынан куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Ушу менен бүгүнкү биздин кечки Баткен көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Буюрса аптанын кийинки дагы дал ушул жума күнү сиздер менен түз эфирден көрүшкөнчө деп мен сиздер менен коштошуп калам. Кызматыңыздарда жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан көрүшкөнчө